УТРК Баткен телеканалында жаңылыктар программасынын майрамдык чыгарылышы эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. Бүгүн 2024-2025 окуу жылы аяктап акыркы коңгуроо кагылды. Баткен облусу боюнча жалпы 15 миңден ашуун бүтүрүүчү мектепти аяктады. Акылман президенттик лицейи 2025-2026 окуу жылына кабыл алуу сынагын өткөрүп, ага Баткен облусунан 12 окуучу кабыл алынды. Баткендин алыскы Согмент айылында үлгүлүү үй-бүлө 2025 кароо сынагы өттү. Бүгүн мектеп окуучулары жана бүтүрүүчүлөр 2024-2025 окуу жылын ийгиликтүү аяктап, акыркы коңгуроо кагылды. Баткен облусу боюнча жалпы 233 мектепте 15 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктады. Салтанаттуу самалыктын жүрүшүнүн Кундуз Жоробекова баяндайт. Баткен облусунун аймагындагы мектептерде 2024-2025 окуу жылын жыйынтыктаган акыркы коңгуроо кагылды. Аталган саамалык Баткен шаарындагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепте да белгиленип, ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси Айжигит Акматов катышып, бүтүрүүчүлөргө облус башчысынын куттуктоосун жеткирип, алдыңкы окуучуларды тарбиялаган мугалимдерге сыйлыктар тапшырды. Бул күн ар бир бүтүрүүчү үчүн өзгөчө күн. Балаларыңыздар өткөн мектеп менен коштошуп, жашоонун жаңы барактарын ачып жатасыздар. Сиздерге абжол жана чексиз ийгилик каалаймын. Жыйынтыкталган окуу жылы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеп үчүн ийгиликтүү жылдардан болду. Бир катар окуучулар ийгиликтерге жетип, жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон. Жалпысынан аталган билим уяда 300гө жакын бүтүрүүчү бар. Быйылкы 2024-25 окуу жылында биздин Баткен шаарындагы Бөкөнбаев мектебинде ийгиликтер аябай жакшы болду. Бүтүрүүчүлөрүбүз дагы олимпиададан жана көптөгөн спорт жаатында жетишкен ийгиликтерге жетишти деп десем жаңылышпаймын. Ошону менен катар биздин мектепте 2024-25 окуу жылында 9-класстардан 194 окуучу аяктап, ал эми 11-класстардан болсо 103 окуучу ийгиликтүү аяктап жатат. Бардык бүтүрүүчүлөргө эмне демекчимин? Ийгилик каалаймын, келечегиңер кең болсун. Бүгүн бүтүрүүчүлөр үчүн өзгөчө маанилүү күн. Анткени алар үчүн акыркы коңгуроо кагылып, жаңы келечекке кадам ташталды. Бүгүнкү күн аябай биз үчүн кубанычтуу күн болуп атат. Себеби менин балдарым келечекке кадам шилтешип ататтар. Бир жагынан өкүнүчтүү, себеби буларды уядан учуруу биз үчүн аябай оор болуп атат. Мен келечекте ушул балдарыма эмнени каалайм? Ийгилик, дайым ийгилик коштоп жүрсүн, кайда болбосун, ден соолуктары чың болуп, аман жүрсүндөр. 2024-2025 жыл окуу жылын бүтүрүүчүбүз. Бул бүтүрүүчү кечесинде биздин сезимдерибиз өтө башкача. Бүтүрүүчү биз 11 жыл бою окуган билимибизди башка жакта, башка окууларга барып далилдөө үчүн азыр уяда учкан кезибиз. Бизди 11 жыл окутуп, өзүнүн баласындай кылып тарбиялаган биздин мугалимдерибизге жана директорлорубузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Я бы хотела поблагодарить директора школы. Мен мектеп директорлыгына, класс жетекчиме жана жалпы мугалимдериме ыраазычылык билдирем. Мен да классташтарым сыяктуу эле аябай толкунданып жатамын. Бүгүнкү күн биз үчүн өзгөчө күн болду десем болот. Классташтарымдын баарына ийгилик каалайм. Можно сказать, очень печально оканчивать школу. Я являюсь ученицей школы имени Жоомарта Бөкөнбаева. Мен Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсүмүн. Учурда аябай толкунданып жатамын. 11 жыл окуган мектебимден коштошуп жатамын. Мен учурдан пайдаланып, бизге билим тарбия берген мугалимдерге ыраазычылык билдирем. За то, что она все эти годы дала нам такое хорошее образование. Майрамдык иш-чара концерттик программа менен да коштолду. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо кагылды. Сейчас он раздастся последний раз. Печальный, прощальный, последний звонок. Звенит он над прошлым и над настоящим, над всем, что вперед.
Белгилей кетсек, облус аймагында 233 мектепте акыркы коңгуроо иш-чарасы өткөрүлүп, 9 класста 10.459, 11 класста 5.322 окуучу аяктады. Кундуз Жорубекова, Бексултан Кайратбек уулу, Ошондой эле Баткен районунун аймагындагы мектептерде да салтка айланган акыркы коңгуроо салтанаты болду. Кыялындагы максатка жетүү менен ар кандай кесиптин ээлери болуу үчүн аттанган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө коңгуроонун үнү акыркы ирет жаңырды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Баткен району боюнча 54 орто мектеп болсо, 11 классты 783 окуучу, 9 классты 1668 бүтүрүүчү аяктады. Бүгүн Баткен району аймагындагы мектептерде салтка айланган акыркы коңгуроо салтанаты болду. Бул күн бүтүрүүчүлөр үчүн өзгөчө мааниге ээ, алар үчүн балалыкты артка калтырып, чоң жашоого карай алгачкы кадам. Мектептин короосу майрамдык маанайга бөлөнүп, бүтүрүүчүлөр парад менен келишти. Аларды куттуктоо үчүн район акими, айыл аймак башчысы жана ата-энелер келишкен. Урматтуу биздин эң сүйүктүү болгон бүтүрүүчүлөр, баарыңарды биринчи ирет ушу бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чара менен райондук мамлекеттик администрациянын атынан чын жүрөктөн куттуктап коюңа уруксат этиңиздер. Анан эң негизгиси ушу бүгүн жалпы районубуздун элинин атынан ушу бүтүрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Урматтуу бүтүрүүчү, жалпы элибиздин атынан силерге ийгилик каалап коюңа уруксат этиңиздер. Анан негизги сөз, мына бүгүн силер деген жаңы жашоого, жаңы чоң кишилердин турмушуна кадам жасап отурасыңар. Анан ушакта турган ата-энелердин баары тең, эмгек жамааты, биз силерге ушул кадамда жаңы жолуңарда ушу жолуңар шыдыр болсун деп каалап кетет элек. Кандай гана алдыңарга ой максаттарды койбогула, ошонун баарын Кудай Таалам ишке ашырсын. Бул күн ар бир бүтүрүүчүнүн эсинде узакка сакталат. Алар эми өз жолдорун табууга, кыялындагы максатка жетүү менен ар кандай кесиптин ээлери болуу үчүн аттанышат. Сезимдер, толкундануулар бар. Кичине чынында өтө чоң турмушка аттанып жатабыз. Бирок бир жагынан кубансак, чоң шаарларды көрөбүз, бир жагынан кубансак, бир жагынан ушул балалык чагыбыз экинчи жолу келбешин көрүп, кичине толкундануулар бар. Бул Кыргызстанда өнүгүш үчүн билимдерди берип, Кыргызстанга жакшы пайдам тийсин деп, ошон үчүн мугалимдик болоюн деп чечтим. 2024-25 окуу жылын ийгиликтүү аяктаган окуучулар жана балдарга мыкты таалим тарбия берген педагогдор район акиминин жана айыл аймак башчысынын ардак грамоталары менен сыйланышты. Моунду бекенчиликке тарбиялоодо, коом менен аскердин ортосундагы байланышты чыңдоодо жана акыркы коңгуроо салтанатынын өзгөчө коноктору болуп, мектепти мындан 10 жыл, 20 жыл бүтүргөн бүтүрүүчүлөр болду. Мектеп мугалимдерине жылуу сөздөрүн айтышып, белек бечкектерин беришти. Ал эми 20 жыл мурда окууну аяктаган бүтүрүүчүлөр да куру кол келишкен эмес. Ушул мектепти бүткөнүбүзгө 20 жыл болуп, аябай сүйүнүп, кубанып турабыз. Учурдан пайдаланып, бардык мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз, классташтарыбыздын майрамы менен куттуктайбыз. Ошол 20 жылдык майрам сонун экен, баарыбыз толкунданып, кубанып турган учурубуз. Мектепке мугалимдерибизди куттуктап, ушул жалпы 87-лер ушул жыйылып бүгүн ушул 1 класстан бүткөнүбүзгө бүгүн 20 жыл болду. Ушу мектепке біз өзүбүздүн класс ушу мектепти баягындай жашылдандыруу үчүн баягындай суу чыгарып бердик. 87-нин А класстын балдары ушу мектепке суу чыгардык да. Акыркы коңгуроо салтанатынын соңунда мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн коңгуроонун үнү акыркы ирет жаңырды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Баткен району боюнча 54 мектеп болсо, 11 классты 783 окуучу, 9 классты 1668 окуучу аяктоодо. Фарида Обайдуллаева, Расул Ахматов, жаңылыктар. Ыйык сендеп, дагы кайра жаңылбайт.
Мындан сырткары Кадамжай району жана Кызылкыя шаарындагы бардык жалпы билим берүү уюмдарында да окуу жылынын аякташына арналган салтанаттуу иш-чара белгиленди. Билим берүү башкармалыгынан билдиришкендей, акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүүгө аркандай каражаттарды чогултууга, бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине башка иш-чараларды уюштурууга тыюу салынган. Аймактагы Саамалыктан кабарчыбыз кенен айтып берет. Бүгін акыркы коңгуроо салтанаты Кадамжай район аймагындагы мектептерде эрте менен саат 9:00 башталды. Кадамжай шаарындагы жалпы билим берүүчү мектептин бүтүрүүчүлөрүн куттуктап, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү иш-чарага катышты. Бул мектепте быйыл 50 окуучу 11 класста аяктап жатса, алардын ичинен 10 окуучу артыкчылык аттестатына ээ болууда. Лицей окуу жылын бир катар ийгиликтер менен жыйынтыктоодо. Быйылкы жылгы биздин лицейдин ийгиликтери, негизинен окуудагы ийгиликтери, ол республикалык олимпиадага 2 окуучубуз катышып келип, бирөөсү математика сабагынан Нурматов Кайрат деген окуучубуз сертификатка ээ болуп келди. Ал эми география предмети боюнча Сулайманов Ерлан деген окуучубуз республикада 2-нчи орунду камсылып келди. Андан тышкары биздин волейболдук командабыз республикада кыздар командасы 1-нчи орунду алып келди. 16 жашка чейинки окуучулардын арасында. Анан ошондой эле кыздар командабыз Баткен областы боюнча мен чемпион турнирдин жеңүүчүсү болуп саналат. Жаңылыктар боюнча бизде ушул Германиянын Глоб программасы боюнча ушул түштүк регион боюнча экологияны сактоо боюнча конкурска катышкан, алар жеңүүчү болуп, быйыл ошолор Чехияга чакыруу алышкан, ошо Чехияга жөнөп жатышаттар. Булар айлана чөйрөнү коргоо боюнча. Акыркы коңгуроо салтанатына катышкан Кадамжай районунун акиминин орун басары Мирлан Айтматов бүтүрүүчүлөрдү бул өзгөчө майрам менен куттуктап, ак жол каалады. Туура кесип тандоо менен өлкөбүздүн өнүгүп өсүшүнө салым кошууга чакырды. Кадамжай райондук мамлекеттик администрация, жергиликтүү бийлик жана министрликтен бир топ тапшырмалар коюлган. Тартип боюнча саат 9-дан 12-ге чейинки аралыкта иш-чараларды өткөрүп, жыйынтыктап, аларды коомсуздук маселелери да коюлган. Бул багытта жергиликтүү ички иштер органдары дагы биргеликте иш алып барылып атат. Майрамды тынч, аман-эсен, жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүү боюнча. Салтанатта ушул күндүн каармандары бүтүрүүчүлөрү өздөрү окуган мектепке, мугалимдерге ыраазычылыктарын, алкыш сөздөрүн арнашты. Мектептин 1-нчи классын бүтүрүп жаткан жеткинчектердин концерттик программасы да тартууланды. Бүгүн биз Кадамжай райондук жалпы билим берүү мектебинин 11-нчи классы бүтүрүүчүлөрүбүз. Жакында эле ОРТун тапшырып, бүгүн мына мектептин босогосунда турабыз, бүтүп жатабыз. Буюрса чоң кыялдарыбыз, максаттарыбыз бар. ОРТнын жыйынтыгын өтө канайсем күтүп жаткан учурубуз. Буюрса жакшы чыкса, ошо максаттарыбыз орундалып, жакшы окуу жайга тапшырып, мыкты кесиптин ээси болсок дейбиз. Келечекке койгон максаттарыбыз аябай чоң. Биринчиден эле ата-энебиздин үмүтүн акташ, биринчи эле кыялдарыбыз, анан ошол Кыргызстанды өнүктүрүп, өстүрүп. Кыргызстанга болушунча өзүбүздүн салымыбызды кошубуз келет. Буюрса бул тилектерибиз орундалат деген ишеничтемин. Мына бүгүн 2024-25 окуу жылын аяктап, акыр коңгуроо аземдери район боюнча 85 билим берүү мекемесинде өтүп жатат. Быйылкы жылы биздин билим берүү мекемелеринде 2073 11 классты бүтүрүүчүбүз, ошондой эле 9 классты бүтүрүүчүбүз 3870 окуучу 9 классты аяктап, мектеп босогосунан кош айтышып жатышат. Жылдары район аймагында билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, район аймагында биз анализдеп чыкканыбызда жалпысынан 10 мектеп жаңыдан курулуш аяктап пайдаланууга берилген. Акыркы коңгуроо салтанаты Кызылкыя шаарындагы 13 билим берүү мекемелеринде да белгиленди. Шаар боюнча быйылкы жылда 11 классты 436 окуучу аяктап жатат. Мэриядан бир катар өкүлдөр иш-чараларга катышып, бүтүрүүчүлөрдү куттукташты. Бүтүрүүчүлөр, мугалимдер, эмгек жамааты, ата-энелер, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн билим берүү бөлүмүнүн атынан жана жеке өзүм атынан куттуктап кетким келет. Сиздердин, бүтүрүүчүлөрдүн, окуучулардын урматы биз үчүн бул эң мыкты мындай бир көрсөткүч.
Ошентип Кыргызстандын мектептериндеги окуу жылы да соңуна чыгып, мектептин кезектеги бүтүрүүчүлөрү чоң турмуш жолуна сапар алышты. Белгилей кетсек, буга чейин Кадамжай райондук милициясы акыркы коңгуроо салтанаты алдынан жыйындарды уюштуруп, билим берүү мекемелерине бир катар эскертүүлөрдү берген. Анда окуучулардын коомдук тартипти сактап, укук бузууларга жол бербей, башка тыюу салынган заттарды колдонбоого чакырган. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Муну менен катар Лейлек районунун аймагындагы бардык мектептерде да акыркы коңгуроо майрамы салтанаттуу маанайда өттү. Быйыл 11 классты 1468, ал эми 9 классты 2588 окуучу аяктап турмуш жолуна кадам таштоодо. Салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, бүтүрүүчүлөргө келечекке болгон ак тилектерин айтышты. Бүгүн Лейлек районунун аймагындагы 62 билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо салтанаты болуп өттү. Анда 2024-2025 окуу жылын жыйынтыктаган акыркы коңгуроо кагылып, майрам салтанаттуу белгиленди. Район аймагында 11 классты 1468, 9 классты 2588 окуучу бүтүрүүдө. Ал эми 1 класска жыл башында 2960 окуучу кабыл алынса, быйылкы окуу жылына 2700 баланын келүүсү күтүлүүдө. Быйылкы окуу жылы Лейлек районунун аймагындагы бардык билим берүү мекемелери үчүн ийгиликтүү жылдардан болду. Бүгүн Кыргыз Республикасынын 2300дөн ашуун мектептеринин бардыгында акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жатат. Ошолордун катарында биздин Лейлек районундагы 64 мектептин 62 мектебинде акыркы коңгуроо салтанаты саат 9да башталуу алдында турат. Убакыттан пайдаланып, ушу бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатынын ээлери болгон жалпы районубуздун бүтүрүүчүлөрүнө, билим берүү бөлүмүнүн атынан окууларына ийгиликтерди каалап, сапарыңар байсалдуу болмокчу демекчимин. Ал эми кесиптештериме алдыдагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияларды ийгиликтүү өткөрүп, бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатындагы жакшы жогорку деңгээлде өткөрөт деген ишеничтемин. Бул күнү Разаков шаарындагы Юрий Гагарин атындагы орто мектебиндеги салтанатка Лейлек райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Канымет Осмонбеков катышып, бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, мугалимдерге ардак грамоталарды тапшырды. Кыргызда жакшы сөз бар, аккан артынан суу агат деп. Бул мектепти бүтүрүп кеткен эже агайлардын жолун жолдоп, биздин бүгүнкү бүтүрүүчүлөрүбүз дагы келечекте мыкты инсандардан болуп чыгат деген ишеничибиз чок. Мен бирок бүгүн эң оболу биздин агай эжелерибизди куттуктамакчымын. Жылына жаңы балдарды кабыл алып, бүтүрүп окуучуларды кайра чыгарып, ошолордун ысыгына, суугуна чыдап, аларды билим берип, билим эле бербестен аларга тарбия берген эң биринчи биздин агай эжелерибиз. Азырынакей ушул жерден алдыңкы эжекелерибиз, агайларыбыз өттү, мыкты мугалимдерибиз өттү. Андан башка да бул жакта отурган эже агайларыбыз бар. Бүгүнкү майрам сиздердин майрамыңыздар. Гагарин атындагы орто мектебинин тарбиялык иштер боюнча директорунун орун басары Муратова Сайдалхан Рахматуллаевна Лейлек район мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланган. Саамалык окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Салтанат соңунда окуучулар, мугалимдер жана ата-энелер бирге эстеликке сүрөткө түшүп, бул күндү узакка сактап калуу үчүн жылуу каалоо тилектерин айтышты. Бүгүн биздин 11 жылдык мектеп жашообуздун эң акыркы коңгуроосу кагылды. Бул күндө дайыма биздин жаныбызда болгон мугалимдерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мугалимдер жана ата-энелер жана менин классташтарым, силерге ак жол каалайм. Акыркы коңгуроо кут болсун. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Баткен районундагы Актатыр айыл аймагында жаратылыш менен тарыхты, ыйман менен ыргаакты айкалыштырган өзгөчө демилге жүзөгө ашты. Аймак тургундары жана мектептин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү биригип, мекенчилдиктин жана муундар мурасынын символу болгон панорама аянтчасын курушкан.
Ак Татыр айылында үлгү көрсөткөн саамалык ишке ашты. Мектепти 20 жыл мурда бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн колдоосу менен айылдын башында жайгашкан панорама аянтчасына маанилүү объектилер орнотулду. Алардын катарында чек ара жаңжалдарында курман болгон баатырлардын эстелиги, мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун айкели жана ыйманга чакырган чакан намазкана курулду. Тоодун боорунда курулган бул Ак Татыр панорамасы биз үчүн чоң жаңылык, чоң жетишкендик. Ошолордун катарында ушул панорамага эки баатырыбыздын эстелиги туруп калсын деп ошонуларды демилгелеп, каргашалы окуяда курман болгон эки айылдаш баатырларыбыз, бири Мамытов Нургазы, экинчиси Абдусамат уулу Кулатбек инебиз каза болгонуна байланыштуу ошолордун эстелигин дагы орнотуп, бул жагына болсо кыргыз эл инсаны, улуу инсан Исхак Разаков ошол кишинин дагы айкелин орнотуп койдук. Биз 20 жылдыктар ушул биз дагы четте карап турбай, ушул жерге эми бир жакшы тартип болсун деген максатта чакан болсо дагы намазкана куруп койдук. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик желек аянтчанын эң бийик чекитине көтөрүлүп, мекенге болгон сый-урмат дагы бир жолу даңазаланды. Салтанатта жергиликтүү тургундар, баатырлардын жакындары жана келген коноктор сөз сүйлөп, демилгечилерге ыраазычылыгын билдиришти. Катарга кошту. Энди мында аракет кылган жаштарга Кудайым ар дайым ден соолук берсин, саламатчылык берсин, ынтымак ырыс берсин, кетпес дөөлөт кең пейил берсин. Ишиңер дайыма ийгиликтүү болсун. Ушул кыскача ушул панорама боюнча маалымат берип кетсек, бул панораманы ушул элдин демилгеси менен Ак Татыр айылынын тургундары колдоого алып, ушул жалпы 2 миллиондон ашык сумма кетип, ушул бүгүнкү күндө ушул жакшынакай биздин элге панорама ачылышта отурабыз. Анда бизге урматтуу келген коноктор жана айыл тургундары, биздин экинчи бөлүгүбүз ушул биздин 2022 жылдын 17 сентябрында баатырларга курман болгон баатырыбыздын эстеликтери орнотулган. Ошол эстеликти ачууга уруксат этсеңиздер анда. Панорама аянтчасы эми айылдын кооздугун гана эмес, руханий жана тарыхый баалуулуктарды да чагылдырган өзгөчө символго айланды. Бул демилге башка айылдарга да үлгү болуп, мекенчилдик жана муундар байланышынын үлгүсүн көрсөтөт. Айсулуу Абдилаким кызы, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Акылман президенттик лицейи 2025-2026 окуу жылына кабыл алуу үчүн уюштурган сынакка өлкө боюнча 1200дөн ашык 6 класста аяктаган окуучу катышкан. Жогорку упай алган 72 окуучу тандалып, өзгөчө мектепте билим алууга мүмкүнчүлүк алды. Алардын 12си Баткен облусунан. Физикалык жана Акылай Азимова Чолпон Ата шаарында жайгашкан Акылман президенттик лицейинде билим алууга мүмкүнчүлүк алды. Ал Кызыл Жол орто мектебинде 6 классты ийгиликтүү окуп бүтүрдү. Акылай өзгөчө мектептин сынагынан өтүп, окуу үчүн жолдомо алганына сүйүнүчү чексиз. Кичинекейимден бери болгон кыялым болчу, ошол күчтүү мектептерде окуу, анан Акылман лицейинин пайда болгонун укканда аябай кубангам. Жылдын башынан эле өзүмө максат койгом, ошол Акылман лицейин өтөм деп. Анан сентябрдан эле кошумча сабактарга барып жүргөм. Ошолордун да пайдасы тийди. Анан катуу даярдык ошол 1-2 айдын ичинде болду. Мен ушул өз алдынча да мектепте мугалимдерди даярдап жатты. Бул Азимова районуна жалпы ушул Акылман лицейине Кыргызстан боюнча 72 окуучу кабыл алынса, анын ичинен 5-орунда ээлеп, ушул биздин мектебибизге чоң мындай жакшы бир жаңылык алып келди да. Биз ушул ийгилиги менен, ушул ийгилигине сыктанып, кубанып отурабыз. Мүмкүн болсо бардык мыкты мектептердегидей шарттарды түзүшкө аракет кылабыз да.
Акылман лицейи президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен негизделген, өзгөчө таланттуу балдардын интеллектуалдык илимий жана чыгармачыл потенциалын өнүктүрүүгө багытталган мектеп. Лицейде билим берүү, жатакана жана тамак аш толугу менен мамлекет тарабынан камсыздалган. Мына ушундай заманбап артыкчылыктуу лицейге Баткен шаарындагы Кызыл Жол орто мектеби өткөн жылы да бир окуучусун жөнөткөн. Акылман президенттик лицейи биринчи ачылган жылы Кызыл Жол орто мектебинен Сайтмуратов Атамбек деген окуучубуз ийгиликтүү кабыл алынган, сынактан өткөн. Ушул эки окуучубуздун ийгилиги бизди сыймыктандырат, себеби бул лицейдин мындай өзгөчөлөнгөн бир артыкчылыктуу бир системалары бар. Анан бул Акылман лицейине биздин мугалимдер ушул жакындаган сайын өзүнчө график менен тесттерди берип, ар түрдүү тапшырмаларды берип даярдашат. Мектеп жетекчилиги билим уянын имараты эскилиги жетип, авариялык абалда экендигин билдирди. Ага карабай окуучулар ийгиликтерди багынтып жатканын кошумчалап, жаңы мектеп салынса, билимдин деңгээли дагы да жогорулаары талашсыз дейт. Мингүл Көчөрова, Динара Курбанбекова, Расул Акматов, жаңылыктар. Баткен шаарындагы 7707 аскер бөлүгүндө жаш жоокерлер ыйык ант беришип, мекенге кызмат өтөөгө расмий түрдө киришти. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей, алар Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылып, элинин тынчтыгы үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алышты. Салтанаттуу иш-чарага ата-энелер, офицерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ардагерлер катышып, жаш жоокерлерге батасын беришти. Ар бир ант берген жоокер үчүн бул жөн гана салт эмес, өмүр бою унутулгус сыймыктуу учур. Жоокерлердин биримдиги, тартиби жана даярдыгы мекендин тынчтыгы үчүн кызмат кылууга даяр экенин дагы бир жолу көрсөттү. Жоокерлер аскердик ант алышты. Аскердик анттын негизги максаты болуп туруп, Кыргыз Республикасынын аймагын коргоого, эли жерине кызмат кылуу, ошонун арасында эле мырзалык парзды аткаруу болуп саналат. Бул жерге келгенибизге бир айдай болду. Бирок бир айдай мындай билинбестен эле өттү, жакшы өттү. Бизге ушул сержанттар жана чоң зардарларыбыз үйрөткөндөрүнө так жана туура үйрөнгөнгө аракет кылтабыз. Жана үйрөткөндөрүнө туура кабыл алабыз. Жана башка ушул кыргыз элинин жоокерлери, эркектерин жана балдарга үлгү болорлук болуп чоңоюуга аракет кылабыз. Ошол кызмат өтөп бүтүш үчүн тактык менен жана өз мекенибизге туура кызмат кылууга аракеттенебиз. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жана улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын аткаруу менен үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу максатында Согмент айылында үлгүлүү үй бүлө 2025 кароо сынагы болуп өттү. Самалыктан алдыдагы материалда кенен баяндалат. Баткен район Согмент айылында үлгүлүү үй бүлө 2025 кароо сынагы болуп өттү. Ага аталган айылда жашаган, мамлекеттик кызматта иштеген, кадыр баркка ээ болгон 3 үй бүлө катышты. Кароо сынакта катышуучулар улуттук баалуулуктарды сактоо, балдарга мыкты тарбия берүү, үй бүлөнүн маңызын даңазалаган конкурстардан өтүштү. Биз бүгүнкү өнөр аккан булак, билим күйгөн шамчырак аттуу иш-чарага үй бүлөбүз менен катыштык. Иш-чара сонун өттү. Иш-чаранын максаты калк арасында илим билимге болгон кызыгууну арттыруу, элдик педагогикалык нарк наслдерди жайылтуу, үй бүлөдөгү баалуулуктарды көрсөтүү менен бактылуу үй бүлө куруу болуп саналат. Ошондой эле президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жана улуттук нарк жөнүндө жарлыктардын аткаруу менен кылмыштуулукту жана зордук зомбулуктун алдын алуу максатында жүзөгө ашты. Биздин коом өнүгүш үчүн, биздин мамлекет өнүгүш үчүн бардык нерсе үй бүлөдөн башталыш керек экен. Ошондуктан үй бүлөдө туура тарбия болсо, үй бүлөдө ушундай бир билимге, жашоого болгон көз караштарына туура тарбия менен жеткире турган болсок,
биздин окуучуларыбыздан баштап ушул бала бакчадагы балдарыбыздан бери билимге болгон. Биз бул иш-чараны салттык өнөр аккан булак билим күйгөн чырак деп атадык. Себеби биз жылда ушундай иш-чараларды өткөрүп, элдеги баалуулуктарды, тарыхты баалуу нарт населдерди жайылтуу максатында жылда өткөрүп турабыз. Соңунда буга чейин уюштурулган мектеп окуучулары арасында айылымдын ардактуу инсандары китепчелер конкурсунун жана айыл тургундары арасында уюшулган ырк сынактарынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр атайын белектер менен сыйланды. Динара Курбанбекова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.